Эфирде Күн Өзек программасы менен Шайырбек Эркин, кеч жарык урматтуу көрөрман. Акыркы күндөрдө Кыргызстандагы эң ири жана эң күчтүү саясий партиялардын бири, жогорку кеңеште жана жергиликтүү кеңештерде арбын депутаттары бар Кыргызстан социал-демократтар партиясынын тегерегинде бул партиянын ичинде өз ара тиреш күчөдү, ажырым пайда болду деген кеп сөз күчөдү. Биз бүгүнкү бетме талкуубузда ушул партиянын тегерегиндеги жагдайды талкууласакпы деп турабыз. Конокторубуз Сагынбек Абдурахманов, Атамбаевсыз КСДП каймылынын лидери, Чүй облусунун мурдагы жетекчиси жана Социал-демократтар партиясынын эң активдүү мүчөлөрүнүн бири, Ысык Көл облусунун губернаторунун мурдагы орун басары Рита Бурбекеевалар келип отурат. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Саламатсыздар. Сагынбек мырза, сөздү сизден баштасак, адегенде эле ошол сиз мына былтыр ушул жайдан бери Кыргызстандын ар кайсы аймактарында ушул Атамбаевсыз КСДП деген уран чакырыктын астында бир жыйындарды өткөрүп жүрөсүз да. Бул максат эмне бул жыйындардын? Бұл мақсат СДПК Атамбаев деген бұл мен үшін аябай оор. Менің жүрегімді аябай ортатты. Себебі бұл партияға менің дағы негіздеушілердің бірі болсам дағы түптеушілердің бірі болып, 20 жылдан бері Атамбаев болып, біз ұшу партияны бекемдеп түптеп жүрдік та. Анан шул партиябыз бізде екі революцияны башкысынан өткөрдүк. Қан менен келдик, қан төгүлдү. Анан biz ушуга азыр башкарчу партия болуп келгенде эмне деген жетишкендикке жетиштеп артыбызды карасак, бул партияда бизде жетишкендик жок экен. Себеби мен бир мисалды айтып коеюн. Мен жакында Москвада жүрсөм, Москвада жумуш издеп ошол жака жүргөм. Анан ошол жерде бир Кайдаркендик жигит дворник болуп көчөшүп жүрүптүр. Ошо жигит мага айтат, мен келинчегим ушу банктын ичинде пол жууйт, жана туалет жууйт дейт. Мен өзүм көчөшүп барам дейт. Кайдаркенде мен пароходчик болчумун дейт. Келинчегим экинчи категориядагы мугалим болчу дейт. Кечиресиз, сөзүңүз оозуңузда, демек сиздердин максат Атамбаевди ушул партиянын лидерлигинен четтетүү. Ошондойбу? Биздин максат эми съезде Атамбаевди төралыктан түшүрүү. Жана азыр көп сунуштар болуп атат. Көпчүлүк саясий каталар кеткен үчүн, экономиканын төмөн деңгээлде жүргөн үчүн партияны чыгарабыз деген биздин бул максат. Рита айым, сиз ушул кыймылдын аракеттерин кандай карап жатасыз? Аракеттерине деги эле ушундай чакырыкка канчалык азыр чакырык негиздүү ушундай? Эч кандай бул чакырык негизсиз, бул биринчиси. Анан азыр эле мен Сагынбек Муталиевден уктум, бул Атамбаев СДПК деген кыймыл деп. Кыймыл демек бул министрлик, юстиция министрлигинин каттоосунан өткөн кыймыл да, же кандай же жөн элеби. Демек бүгүндөн баштап билдим, бул кыймыл экен. Бул саясий кыймыл болгон болсо, эгерде бул министрдин каттоосунан өтүш керек. Бул мыйзамсыз, это биринчи. Экинчиден Сагынбек Муталиевич өзү мына протоколу 16 деп жазылып жүрөт. Өзүңүз да тартып алгансыз өткөндө. Сагынбек Абдурахманов Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөлүгүнөн өткөн жылы 9 августта чыгарылгандыгын ошо политсовет мүчөлөрү, анын ичинде азыркы президент Сооронбай Шарипов дагы ошол политсовет мүчөсү экен. Анткени бул кишинин баягы СДПКга таарынычы, мындай айтканда, ошол мен дагы президенттикке талапкерликке коём дегенден улам чыкты да. Албетте партия деген ошондон чыкты да. Сиздин сөзүңүздү бөлгөн жокмун. Мен тиги Москвадагы жана жер шыпырган боюнча айтып атканда, ошон үчүн жакшылап уксаңыз, элдерге туура маалымат беришибиз керек да. Ошондуктан сиздин бул кыймылыңыз балким кыймыл болсо жанагын айтышыңыз керек элге. Менюстан өткөн. Экинчиден, сиз мүчөлүк экениңизди, билетиңизди да көрсөтүп, өткөндө тартып алгансыз көлгө барганда. Ошол протоколдагы кантип таана аласыз. Ошондуктан Атамбаевсыз деп, балким башка Апрель батырлар болобу же Жарандык коом болобу, аны шайлаган кишилер ошентип чыгарганга бир кайсы бир деңгээлде укуктук негизи болмок. Ал эми Сагынбек агабыздын андай мүмкүнчүлүгү жок деп айткым келет. Мен бул жерден айтайын, Рита айым аябай чоң жаңылышты кетирип атат. Эгерде мени партиядан чыгарган болсо, мынакей Кыргызстан социалистик партиясынын уставы баарыңар көрүнүп атат. Мына ушунун мен окуп берип коеюн. Членство в партии. Членство в партии может быть прекращено по желанию члена партии, по решению партийной организации, в
который числится членом партии, если его действие противоречит основным целям и уставу партии дейді. Мен алым бүтіндік партийный ячейка учет тұрам. Анан алым бүтіндік партиялық ячейка ештеке билбейт. Алар жоқ дегенде мен жоқ деген бір выговор бит етпейт. Бир ешқандай жоқ эле. Саясий ешқандай истеги жоқ эле. Биз идеологиялык жагын беришибиз керек. Ким туура, ким туура эмес. Партиядан чыгардым деген бул аябай Атамбаевдин өзүнүн мен чечтим дегени, да? Себеби? Сиз ошол партиянын мүчөсүмүн деп эсептейсиз дагы, э? Мүчөсү менин партиянын колунда. Мен өзүм колумда партия. Партия советтин чечими эмне ал эсепке кирбейби өткөн жылда? Партия советтин чечими десем турган болсок, мен ошол эле фракциянын төрагасы, партиянын мүчөсү, партия советтин мүчөсү Ислам Буркуловдон, Алияс Аскарбековден, Гүлнарадан, көптөгөн балдардан мен сурап атам, айланайын. Силер мени эмне үчүн чыгардыңар? Кайсы негизинде мендер? Барбы ошолордун кагаз жүзүндөгүсү барбы? Мен көргөн эмесин дейт, мен катышкан эмесин андай полиция өткөн. Ошондуктан сиздики туура дейт. Мен баардыгын Иса Өмүркулов кече туура деп коюп, бүгүн кайра журналисттерге жооп бербей атат. Ошол сыяктуу Эмне үчүн чыгарылган бул киши партиянын саясаты? билбейт да булар. Эмнеге бизге жана протоколду окубайсызбы? Сизге бербейдиби? Протокол сиз бербешиңиз керек. Мага протоколду. Эркек киши сөзгө конок бериңиз. Өткөндө да качып келбей коюңар. Мына биринчиден Сагынбек Мөталиевич, сиз ошол мына түптөөчүлөрдүн биримин деп атпайсызбы? Аламедин жакын турат, форумга жакын, өзүңүз барып тактап, туура эмес болсо ошол Аламедин райондук партиянын эмесин штабын өзүңөр чечишип, соттошосуңар, эмне аласыңар, чечишип колуңарга мондай документти алгандан кийин кана ошентип айтсаңыз болмок да. Протоколун мен мындай тааныштым да, эмне үчүн Сагынбек Мөталиевич деген чын эле мүчө эмес бисек чыгарылган деп. Өткөндө балыкчы шаардык кеңештин депутаты, фракциянын лидери Вера Мухамбетова көрсөттү. Ошондой мен ан сайын таң калдым да. Мен мындай мүчө катары сиздин ушул кадамдарыңызды кайсы бир деңгээлде түшүнүп атканмын, анан бул бирөө айдактап атса керек деген бир купуя эмеге келдим да, ойгочу. Эми азыркы кырдаалга келели, Сагынбек мырза, ушул Атамбаевсиз КСДП деген чакырык менен жыйындар канча жерде өттү, кайсы жерлерде өттү буга чейин? Бул Чүй областынын бардык райондорунда өттү. Эң эле Чүй областында Алымын районунда биз акыркы убакыт калтырып койдук. А так аябай бизди колдогондор Чүй областында жана Талас областында, Кочкордо, Жумгалда, Нарында, Ысык көлдө, особенно Ысык көл областында аябай Каракол шаарында аябай чоң уюштуруу деңгээлде өттү. Ал жерде мынакей Рита Борбуке өзү катышайын дедилер, как обончу катары. Бирок аларды өзүнүн жердештери, өзүнүн партиялаштары, өзүнүн эли муну дарбазанын артына чыгып, буларды жанагы Вера жеме баардыгын киргизип койгон. Губернатор муну дебеңиз, биз жеке мындай жаман сөзгө барбайлы, мен сизди адам катары сыйлайм. Биринчиден Сагынбек Мөталиевич, сиз 10 күн ошол жакта кымбат баалуу мондай гостиницаларда жаттыңыз, мындай документтер бар. Мейли, караш, макул. Бирок биз деген ошо уюштуруучулар менен барып, мындай цивилизациялуу киши катары барып сүйлөшөлү дедик. Макул, келгиле деди, Ханан Касанов кел деди. Бардым, барып сүйлөшсөк, сөз берели деди да. Бул кишини сурасам, Чолпон атада жатат, ал эртең келет деди. Албетте, сиз мэрлердин кабинетине кирип чай ичип, губернаторлор менен мына Нарындан дагы губернатордун тиги менен сүйлөшүп алып, ошактан жыйналыш куруп жүрсөңөр, биздин бийликтегилер менен колуңуз бошобой аткан экен, мындай айтканда. Алар боюнча маселе өзүнчө кайрылабыз биз тиешелүү бийликке. Ошондо сизге жолуккан жокмун. Анан айтты Канат Касанов, эртең келгиле, бизге дагы мен Атамбаев бул жыйынга мен каршылыгымды билдирем. Канчалык деңгээлде Атамбаев аны жазаган кишилер четинен мына кайсы бир деңгээлде жазасын алып атат. Атамбаевсиз СДПК дегенге мен каршымын, жок дегенде башкача СДПК тазалансын десеңер, балким туура болмок. Анан муну жоготуш керек, Атамбаевди алып салыш керек дегендерге каршымын. Ушу пикиримди айтайын. Силердин жыйналышыңарда мындай эки тармактуу болсун десек, ал киши айтты, эртең кел деди. Кел дегенден 2-3 аял бардык. 3 аялга 3 эркек чыкпай койдуңар, мырзалар чыкпай койдуңар. Уят да, ушу корктуңарбы аял кишилерден. Ошон үчүн жашынып жатып албай, сиз килеген губернатор болгонсуз. Губернатор деген керек болсо, ар кандай маселелерде төшүн элине тозуп чыккан киши болуш керек эле. Биз ошол жерде чыркырап жүрдүк, анан ар кайсы гезиттерге биз залга кирген жокпуз, Шайырбек мырза, мына акыйкат. Анткени чакырды да буларчы, булар сөзүнө турбаган, убадасына турбаган эркек эмес экен да, мындай айтканда. Эмне үчүн киргизилбеди? Эмнеге киргизилбеди? Себеби булар деген жерлерде делегат болуп шайланып келишкен жок. Булар мандат алышкан жок. Жок, мындай да, булар деген конок катары чакырышты. Конок катары башка партиянын өкүлдөрү катышты. Башка партиянын өкүлдөрү катышты. Бирок сизди эч ким чакырган жок. Сиз делегат болуп шайланып келген жоксуз.
жоқсыз? Жоқ, Қанат Хасанов айтты. Ушундай фракциянын лидери бар, эме көргеңештик ошолда бар. А мен келдим десем, 2 саат сүйлөштүк. Анын башка маселелери бар экен, жеке таарыныштары бар экен, аласа бир эсилери бар экен. Жана Алмазбек Шаршенович иштеп атканда айланасында кадрлар боюнча аны эми партияга аралаштырбаңыз дедим. Макул деди, түшүнөт экен. Ал киши эртең келди, анан дагы 2 киши келет экен, сүйлөсө болобу десек, чалкасынан кетти да. Анан мейлинде биз эртеси бардык. Барсак ичине кирип алып булар чыкпай койсо болобу, жок дегенде силерге сөз бербейбиз деп телефондон айтып коюш керек эле. Анан атайын буларды обондой эле алдап чакыралы деген экен. Ошон үчүн ошондой максатта, ошондой арам ой менен чакырыпсыздар да. Уят да. Кырдаалга келели. Уят. Ошол сиздердин кыймылды колдоп келип аткандар кимдер алар? Ошол партиянын мүчөлөрүбү? Бизди колдоп келе аткандар биздин биринчиден эң эле биздин эски партиецтер, жана жаңы партиецтер, жана карапайым эл. Жана азыр Рита айым айтып атпайбы? Менде видеолору бар. Алдап чакырышкан. Акимдер эгерде биз акимдерди, губернаторлорду колдосок, мэриядан деген чалышты деп атпайбы? Биз уже чүйдү бүтүп койдук. Биз жалаң жөнөкөй партиецтер. Башында сиз жалгыз жүрдүңүз, андан кошулду. Атамбаев акчасын алып алып, жанакында обончуларды чогултуп алып, жүзөк. Сиз обон дегениңиз үчүн биз сизди деген сотко беребиз. Жалаң карапайым эл, карапайым СДПКнын мүчөлөрү, Өздөрү чакырып алып, уурулардан, жемкорлордон, коррупционерлерден арыланалы, тазаланалы деп биз өзүбүздүн партия салып атабыз. Бул курулай популисттик сөз, демагогтук. Мына менде видеосу бар. Бийлик тараптан эч кандай колдоо жок сиздерге. Бизде жок бийлик. Мындай Шарбек мырза жана айтып атпайбы? Менде ошол жерде туруп алып сүрөткө тартып атсам, ана мени обон деп аткандар ошо да. Силер эмнеге келдиңер десек, мына Кожоярдан эле ошол жеңиш күлгөп, "Апе, сен да келдиң" деди. Эмне болду десем, Атамбаевсыз деп айткан эмес, бизге жыйналыш болот. Агитаторлор боюнча сүйлөшөбүз, жакында шайлоо болот деп айткандан, Каныбек деген бир лидер бар. Ошолго акча берген экен, булар канча берген, эмне кылган, балыкчыга, талантка канча берген, баары бар. Эмедечи, мейли эми барышты да. Ошондо айтышты да, алдап алып келиптир. Анан айттык биз, эми мынча келипсиңер, машинесине түшүпсүңөр, тамагын ичеткесиңер, эми мен да базарга келген балдарга кийим алган деди да, караколгочу. Анан ошону бүткүрүп алып, кайра булардын маршруткасы менен кетем деди. Демек, алдап алып келгенсиңер. Элди алдабай алып барыш керек. Алдап алып барышкан. Биз караколдон башка талашты өткөрүп атабыз. Мындан башка биз караколду өткөрүп атабыз. Мындан башка биз Токтогулда, ошол жерде эле Токтогулда 4 депутат бар жогорку кеңеште турган. Алдап жүргөнгөнсүңөр да. Кодуранова, Момуналиев, Тайыз Арпашев, мына Артыкбаев. Ошолордун жеринде биз ушундай СДПКны тазалайбыз. Уурулардан жана коррупцияден тазалайбыз. Биз тазалап атабыз, уже биз да тазалайбыз. Калпычыларды да тазалайбыз. Сизге окшогон калпычыларды да тазалаш керек. Алдап, элдин баарын алдагандарды Салмин Ритайым, сиз эми менин бүтүп айтканыңызга колуңуз жок деп ойлойм. Азыр бир аз тыныгуу жасап алалы, анан кайра кайтып келебиз. Агитатор, эми кошумча агитатор алабыз десем, акча тапкылар келди да. Анан алдап, анан муну деп антпеңиз да. Мына карасаңыз, биз сокулукта өткөрдүк. Сокулукта 286 делегат келип катышты. Келип катышты. Жалаң эски карапайым деп биздин жактоочулар, биздин делегаттар, биздин депутат. Да, ала кетип калса эмне үчүн кетип калган? Ритайымга окшогон жанакы кошоматчылар. Кечиресиздер, азыркы кырдаалга келели. Мына сиз мына парламенттеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов менен жолугушуп чыкты деген маалыматтар анда. Ошондой жолугушуу болчу эле? Да, туура. Эфирге кетип атабыз. Туура, себеби көлдүк жаңы шайланган координаторлор, ал координаторлор алардын баары заслуженный элдер. Жок, булардын координатор шайланганга. Райондук конференциядан өтүп келишип, алардын протоколдору бар. Анан ошол областтык конференцияда алар областтын чечими менен бекитилди. Потому что область является высшим органом. Анан ошол шайланган координаторлор эмне үчүн ушул убакка чейин СДПКнын ичинде ушундай жерлерде КСДП Атамбаев деген уран менен жыйындар өтүп атса, эмне үчүн фракция молчит, эмне үчүн депутаттар молчит деп алар тайын келишип, Иса Өмүркуловго жолугабыз деп келди. 7 таштан звонок этип койсо, киши кабыл алды да. Алар келишип, анан Иса Өмүркулов менен жолугушуп, да, алар деген 2007-жылкы балыкчылык событияга катышкан кишилер, 2009-жылкы событияга катышкан, 2010-жылы төштүн тоскон балдар болот. Мына ошолор келип, киргендердин арасында жок деп айтпаңыз. Мен жүргөм 6 ай бою балык сопиясына кетип жазганмын мен. Ошолор келип, бул жерге катышып, анан Иса Өмүркуловдон ачык чындыкты айтышып, маселени ийип отуруп, туура чечишип, туура сүйлөшүп ал деп биз чечимге келдик да. Кандай сөз болду эми ошондо? Ачык сөздөр болду.
ач сөздөр болду. Себеби эмне үчүн бүгүнкү күндө Атамбаев ушул уурулардын баардын, коррупционердин баардын өзүнүн тегерегине жип алган. Эмне үчүн Сапар Исаковдун мисал алып келген? Сапар Исаков деген менин бир тууган мисалы менин бир туугандарымды площадьта атап атканда Сапар Исаков бар болчу мынакей. Мен өзүм каршы болуп чыккам мисалы Сапар Исаковго. Мына ушундай Албек Ибраимов мисалы уурлар, мына ТЭЦ жарылбаса биз билбейт болчубуз да. Жалаң СДПКнын уурлары келип, мына биз ошондуктан ошол маселе боюнча көтөрүлдү. Себеби жогорку кеңеште турганда, мисалы Данияр Дербишев айтып атат. 13-жылы дейт. Артыкбаев мага келди дейт. Могу келишимге кол коюп коюңуз депчи. Без согласия эме тиги ТЭЦ боюнча. Дербишев айтып атат дейт. Озбек Мамеджанович, бул келишимде канакей ТЭОсу дейт. ТЭЦтин ТЭОсу жок болсо мен кол койбойм деп. Мынакей, ошондо катуу кызым болгон. Ошондо Атамбаевга кирип кайра чыгып, кайра келишкен. Дербишевге кол койду деп. Өз жазасын алат деп. Ана эмнеге Атамбаев күнөөлүү болуш керек? Мына ошондойлор көп болгон, потому что Атамбаев партияны узурпация кылып, мен өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлен деп кылган. Ошондо биз кылып аткан кыймыл бул бүгүнкү күндө Кыргызстандын жаңы тарыхында бул биринчи жолу болду. Бул жаңы партиялар тазаланыш керек дегенчи. Тазаланыш керек. Иса Өмөркулов ушул Атамбаевсиз КСДП кыймылын колдоду деген маалыматтар чыгып атат да, ошол канчалык чын деп ойлойсуз? Эми мен Сагынбек Муталичке айтып коеюн, жана арасында жүрдүң деп атпайбы, мен бир да жолу координатор болгон эмесмин, бир да райондун. Кеңеш, саясий кеңештин учеты эмесмин. Жок, андай эмес, дагы оскорбление кылып атасыз. Сиз Иса Өмөркуловду кече атайын тартып, ал кишини да балким кыйнаса керек, 7-кабаттан, башка жактан жолугуп кой дабай деп. Мисал үчүн да, анан ал кишиге мен 2 жолу чалдым эртең менен. Мурда сүйлөшүп эле жүрчүмүн. Эми балким жумуштар болуп атса керек, телефондорун алган жок. Анан мен дагы политсоветтин мүчөлөрү бар да, депутаттар, аларга чалсам, биздикин алган жок, бирок мындай сүйлөшсөк унчуккан жок деди да. Мен эчтеке дей албайм деди да. Анткени билет да, мен Сагынбек байке экөөбүз дароо элге жарыялайбыз. Ал жагын билет, анан эч ким жооп бере алган жок да. Анан мен атайын кабылдамасына жана кызга калтырып койдук. Биз дагы өткөндө мына апрель окуясынын катышуучулары, балыкчы окуясынын катышуучулары кирди деп атпабы? Аяка балыкчы окуясынын бир да катышуучусу кирген жок. Болуш болуп иштегендер бюджеттен акча алган. Кененбаева мурдакы зам губернатор, ошолор 2004 жылы катышкан. Кененбаева балыкчы окуясына катышкан эмес. Талай катышкан эмес. Калыбек бар ал жердечи. Аны кантип кайсыбеттең мен айтып атасың? Кандайча мен деген 6 ай жүрдүм да китеп жазып чыкпадым монду, том кылып. Ошондо бар болчу, жок. Иса Шишенкулович кечирип койгула, урматтуу алып барчу. Иса Шишенкуловичтун жанынан унчукпай атканы эмнеден кабар берет? Ал киши эгерде ачык ошондой колдосо, расмий түрдө жыйналыш кылып, пресс-конференция кылып туруп, мен момундай саясий багытым ушундай деп расмий түрдө позициясын билдирет. Ал киши эми фракциянын башчысы да кичинекей киши эмес. Демек, кайсы бир деңгээлде бул кишилер менен жана өзү тиги эфирден сырткары айтып атпайбы, чоңдор мындай калганда минтип айтат, эфирге чыкканда минтип айтат деп. Буларды баягы кабыл алган, кайсы бир күчтөр мажбурлаган, балким Иса Өмөркуловду. Бул мен жеке оюм. Атамбаевдин ою эмес, партиянын ою эмес, жеке мен жарандык оюм. Ошондой болгондагы кабыл алып койчу, эми партиялаштар сыйлаш керек да, кайсы бир деңгээлде иштешкен деп кабыл алып койду. Ошол моментти булар пайдаланып, жана бизди караколго чакырып туруп чыкпай койгон мырзага карата сен шайланган жоксуң, делегат шайланган жоксуңар. Булар Иса Өмөркуловду да калп айтып, мындай орусча айтканда подставили. Мына ошондой да, ушундай уят жокторго ким ишенет? Иса Өмөркулов азырынча бул боюнча өзү комментарий бере элек. Сиз айтып атасыз, колдоду деп. Ошондой чын эле колдоп атасыздар? Бизде бүгүнкү күндө эптепчиликке тартып алыш керек болгон турбайбы бул киши? Депутаттар арасында, конечно, мен фракциянын полностью айта албайм, потому что Ритайымга окшогон ал жерде мисалы Ира Каргамушкина бар, биз экөөбүз 4-чү созывда депутат болгонбуз. Мисалы ошондо колдогондор бардыр Атамбаевди, бирок бүгүнкү күндө Атамбаевди фракциядан жана политсоветтен колдогондор жок. Эми аны өздөрү чечет да. Эми таптакыр деп айткан болбойт атпаймынбы? Мисалы өзүңүздөр көрүп атпайсыздар. Мисалы фракцияны чакырса 4 киши келип атса, же 2 киши келип атса, мына өзүң сөйлөбөйсүзбү? Мынакей бул партиянын деңгээлди түшкөн. Акыркы эле жанакы тиги кимди Кожобаев, Рыспайды тиги Кожобек Рыспаевди эмеден тиги фракцияны чыгарабыз деген. Сатылып келген депутаттар, мандат үчүн келген ошондой депутаттар биз. Атамбаев өз чогулткан. Потому что уурлардын, жемкорлордун бар, өзүнө окшогон байлык тотпойт деп чогултуп алышкан. Мына ошо депутаттар аны колдобой койду мынакей. Мен мүмкүнчүлүк бересизби бир жолу? Кече мына кирген фракция башчысына киргенде сиз айттыңызбы, мен муну элге жарыялайм ушундай деди деп. Айтпай алдап алып чыккансыз. Мен ушу менен экинчи жолу алдап атамыңыз, таң калып атам да. Аман болуңуз. Ушунчалык алдап. Силерге рахмат.
КСДП партиясында ошондой Атамбаевди колдобогон ушундай бир жагдай бар дейсизби? Балким болушу мүмкүн. Мындайда биз ичара отурганда деле, азыр деле могу жагы кемчилик аябай болду. Эмне үчүн? Бул эмнеден чыккан уруш? Биз мен өткөндө өзүмчө отуруп талдадым да, 1-2 районго барып. Мурдакы координаторлор, мына азыр бул кишини ичип жүрбөйбү? Башка партияга өтүп, нарында депутат болгондор бар. Мындай айтканда, ошол жанагы саясий кеңештин мүчөлөрү ар бир областтарда мындай куратор болуп жүрөт да, ошолорго таарынгандар. Жоопкерчилик тизмесине таарынгандар. Жоопкерчилик тизмесине эмне үчүн муну кошуп койду? Саясат жүргүзгөндүгүнөн. Жалаң уурлар Бакиевдин баарын жийип алгандардын баары алар таарынгандар. Атамбаев 7 жыл бою мамлекетти башкарып отурганда, силерге окшогон ошо уюштурдук деп атпайсыңар? Чүйдө жүрдүңөр. Каршы кетирди. 4,7 миллиард каршы кетирди. 2 миллион адамды менен тентетти бүгүнкү Атамбаевдин саясаты менен. Мен жүрдүм, сиз жүргөн жоксуз Атамбаевдин. Мен жүрдүм Атамбаевдин жанында. Окпайсызбы эми? Ошон үчүн сиз жалган айтпаңыз. Потому что элге туура мамиле. Бул кандай? Жок, койдурбу, мен бүтүп алайын. Жок, мен бүтө элекмин. Мынакей. Ошо мурунку координаторлорду булар тартып кетти да, ошолордучу. Давай сени мындай кыл, тигиндей кыл, ушактапчы. Мындай айтканда, мунуңуз негизи такыр. Алар ушактак эмес, алар идейный. Алар башынан 2 революция өткөргөн кишилер. Алар 2 революция башынан өткөрдү. Такыр. Ошон үчүн алар идейный. Сөз жебеген эме турбайсызбы? Алар идейный кишилер, конечно. Кантип иштедиңиз? Сагынбек мырза, сиз эмне үчүн ошол Атамбаев бийликте турганда чыккан жоксуз? Ошо эмнеге чыккан жоксуз? Значит, бул ушу сурооңузга аябай чоң рахмат. Мен 2010 жылы губернатор болуп турганда, биринчи жолу жанагы коалиционный өкмөт түзүлгөндө биринчи жолу ачып чыккан болчумун. Бүгүнкү күндө Эр Токумда отурганыңыздар, кыйшайып баратат. Биздин СДП кыйшайып баратат. Мынакей өзүңүздөр баарыңыздар билик интернетте көтөрсөңөр чыгасыңар. Тиги областарында чоң мындай митинг болгон. Мынакей Атамбаевдин катагысынан. 2015 жылы мен жер боюнча маселени көтөрүп чыктым. Жерди сатканда мынакей. Жерди кантип сатканда кымырыш кыржыл этпен, бүгүн баардыгы билинип атат. Сиз губернаторлуктан түшүп калгандан кийин айтпадыңызбы? 8 ай болдуңузбу, 7 ай болдуңузбу? Боз үй тигип байлоого чыгылдыңыз. Мен эмне түшүп калдым деп митинг кылдыңыз. Биз ошонун баарын Атамбаевге айтып жүрдүк. Саясий анан кийин мынакей мен жер үйдү айтып кеттим. Ошо эми кадр маселесин айтып турган болсок, мына тиги Сапар Исаковдап келгенде. Сапар Исаковдун площадька чыгып, публично Ринат Самудинов өкүп, бүгүнкү да Ринат Самудинов Америкада башкалыкка алып кетип калды мынакей. Биз моментти публично Сапар Исаковду коюп демек Америка силерди тукуруп атат. Базаны чыгарган Атамбаев президент болуп турганда биз ачууччундукту айтып чыкканбыз. Мына мен болчумун. Особенно жер боюнча, Тоо кенти тармагы боюнча, Тоо кенти тармагындагы кетирген чоң кемчиликтер каталары боюнча мен көп айтып чыктым. Мен даже жаздым, как Тоо кенти катары. Жанагы айтып коеюнчу, отурула. 7 жыл бою сизге окшогон мына мен кыйымын жанында жүрдүм деп атат. Силерге окшогондорго партияны таштады да. Партияны таштап туруп, тияка кетти партияны деген укула. Жок, Атамбаев 7 жыл бою мамлекетти башкарып отурду. Силерге деген партияны башкарып, жашынакай кылып, съезд эме шайлоого баргыла деди. Каалаган кишилериңерди коштуңар, кашасын кылдыңар, ал киши азыр өкүнүп отурат. Мен деген ошондо тизмеге өзүм киришсем болмок экен. Министрлер башкалардын баарын силер эле башкарып, силер эле алып жүрдүңөр да. Сиз кимге жалган айтып атасыз? Атамбаев өзү бекиттен да. Өзү бекиттен. Сиз кимди алдайын деп атасыз? Кимди алдайын деп атасыз? Айтаңыз. Алдабайды. Сизчелик алдамчы эмесмин мен. 2 жол ушу студиядан алдаңар мына куттуу жерден. Сиз алдап. Сиз керексиз жоксуз. Дагы кезектеги суроо мына бүгүн ошол КСДП партиясынын маалымат кызматы ошо Атамбаевсиз КСДП кыймылынын артында бир чоң күчтөр турат дегендей маалыматтар атты да. Ошондой канчалык чын ошол? Чын эле күчтөр турабы? Чоң күчтөр турат. Биздин артыбызда чоң күч. Калдайган элибиз турат. Кыргыз элибиз турат. Элди дайыма пайдаланасыңар да, алдап. Партиистерибиз турат. Мына ошол биздин чоң күчүбүз. Эгерде бүгүнкү күндө биз Атамбаевге окшоп, Атамбаевдин байлыгын, жанагы эбегейсиз уурулуп, акты чолтоо болобу? Ошондой кезде бай болсок, биз анда башкача өткөрмөкпүз. Бүгүнкү күндө бүт Кыргызстанды жөнү кыдырып коймок болчу. Биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн момундай кымбат гостиницаларга кайсыкча жатып атасыңар? Бул меники эмес. Кайка жатып атасыңар? Бул биздин ана ал суроону Канат Исаевге суроо берген. Сиз деген керек. Сиз айтыңыз, мен Чолпонатта жатып айттыңыз. Туурабы? Чолпонатта деп айттыңыз. Канат Исаев республика партиясы. Канат Исаев эмес, Канат Хасанов. Сиз айттыңыз эме деп. Тиги Абдрахман какты Чолпонатта деп айттыңыз, туурабы? Хорошо. Негизи өзүдөрү мынакей же болбосо мына сиз Жакшынакай Коттуу Сүймөнкул Чокмаровдун фондусун ошо кишинин аттап жүрөсүз. Сиз ага тийишпеңиз. Эмнеге тийишпейм? Акча боюнча ошого бере турган эстеликтин акчасын 10 миллион сомду бербей жүрөсүз. Алмазбек Кожо Бирдемкеев деген бала издеп жүрөт сизди. Жок, акчаңыз жок, кантип өткөрөсүз? Жана аларга жатакана эме берип атасыз, маршрутка, тамак аш берип атасыз, бензин. Акчаңыз ким каржылап атканын түшүнөт.
Алмаз Қожоғлов бойынша, Алмаз жүресіз. Қожоғлов бойынша мен ақшасын бермеймін, мен публично айтып жатырмын, бермейсіз, потому что бүгінгі күнде ел емес, тура емес көреді. Біз аға уже акт шығарып уже қойғанбыз. Сүймекқұл ағабыздың естелігінде ұяласыз ба? Аға сіздің ешқандай тиісеңіз жоқ. Ақша дегеннен шығып жатыр. Сізден башқа толтырып біз андым. Сізден башқа толтырып бізге. Бөлем Чоқмарға тиіспеңіз. Ақшадан олам кетті да? Чоқмарға тиіспеңіз. Өзіңіз қаржыласаңыз ошоны беріп қоймайды білеңіз. Чоқмарға тиіспеңіз. Чоқмарға тиіспеңіз. Уят. Бербейсіз аға. Аға акт түзілген. Бұларды қаржылағандар башқа күштер. Бийликтегилер, уят. Атамбай бийликте тұрды. 7 жылдан бері бийликте тұрды. Мына азыр жанында целый рот охранамен жүреді. Аны бийликте емес дейсіз. Уят. Мына мен айтсам бийликте. Сөгүнүп атат, көрдүңөрбү? Сиз үйрөнбөпсүз да, губернатор болгондо кичине үйрөнгөн жоксузбу этиканы? Үйрөндүңүз да. Сиз этика айтпаңыз, үйрөтпөңүз. Ошол чоң күчтөр турат деген билдирүү таратпады бүгүн КСДП партиясынын маалымат кызматы. Кайсы күчтөр болушу мүмкүн? Мен айтып атпайм, ошол форумда иштебейм. Ал кишилер ошол жерде отуруп штабта иштешет. Анан көпчүлүк, коомчулук жана талдоочулар, эксперттер айтканына караганда, депутаттардан да бар, башка күчтөр билбейм. Сөзсүз бул кишилердин аркасында бар. СДПКнын депутаттары да. Билбейм, каякта. Балким Тербишалиев мына Республика партиясынын кандидаты да. Республика партиясынын кандидатыбы? Жок. Мына сиз айтыңыз. Депутат атпайсызбы? Мына бизде каржылап атасызбы? Да? Бүгүн мисалы Гөлдүн кызы, Гөлдүн келини Гүлкан мына бизге жардам берип атат. Комитеттин төрагасы. Мына комитеттин төрагасы. Атамбаевсыз деген жыйналышка жардам берип атабы? Конечно. Депутат, мынакей фракциянын депутаты. Фракциянын депутаты. Анан эмне член политсовета. Жанагы Иса Шишенкуловдун пикири менен Молдобекова, Гүлкан да биз менен деп жазып койсоңор болмокта. Убак келген жазабыз. Ал эми жалган. Фракциянын төрагасы. Партиянын ичинде ажырым чын эле байкалып калдыбы сиздин оюңузча? Анткени Сагынбек Абдрахмановду мен партиянын мүчөсү деп эсептебейм. 2-3 жол бул жерден дагы жалган айтты, Гөлдөн да жалган айтты, дайыма жалган айткан кишини мен деги эле таанышым деп да эсептегим келбейт, кечирип коюңуз. Анан ажырым жана айрым Гөлдө жана башкасын билбейм. Бүгүнкү күндө иштеп аткан лидерлер бир да координатор кошулган жок. Лидер Каныбек Таналиев деген Ак Жол убагында байкеси да бар, ошо экөө кирип кетти. Ошолор биздин агитаторлорду алып кетти. Бирок агитаторлор кийинки жолу жумада аябай көп кесиптерге чыгат, сүрөттөр менен бизди алдап алып барды дегенчи. Демек ошолор кирип кетип катышып калды. Бирок кол койгон жокпуз деди. Булардын даже резолюциясы ошол кезде даяр болуп кийин кол койдурушат экен да, ошондой экен. Туура эмес да. Фракция менен партиянын мамилеси кандай азыр? Билбейм, мен депутат эмесмин, Жогорку Кеңештин депутаты болсом айтат элем, же форумда отурсам. Сиздин оюңузча кандай? КСДП фракциясы менен парламенттеги ошо КСДП партиясынын саясий кеңешинин ортосунда кандай азыр? Ажырым барбы чын эле? Ажырым аябай чоң. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, мынакей. Полицияда кандай болуп аткан, мисалы тиги Кожобек Рыспаевди чакырасыз. Кожобек Рыспаевди айтпаңызчы, ал башка партиядан. Алабыз дегенде, мынакей 34 саясий мүчөдөн болгону 6 гана катышты. Мына көрдүңүздөрбү? 6 катышып, анан кийин катышкан жок, 6 катышкан жок. Ошондуктан мынакей бул карама-каршылыктын белгиси, ажыралыктын белгиси мынакей. Акыркы саясий кеңеште менин билишимче ошо кворум болуп, бирине бири жанагынтип мен үчүн барып кой деп доверенность берет экен, ошентип 20дай киши катышты Сагынбек Төлөчү. 6 киши катышкан жок. Билем, жаман айтпай эле койсо болот. Биздин убактыбыз каршы соңуна чыгып баратат. Акыркы суроолорго келели. Ушул сиздердин кыймылдын акыркы аракеттери мындай кульминациялык чеги кандай болот эми кыймылыңыздардын? Азыр мындай болот. Азыр биз Кудай буйрса Ошту түштүк бүтүрүп келебиз. Мына азыр кечегинден баштап уюштуруу тобу түзүлдү шаар боюнча. Шаарда биз 4 жерде өткөрөбүз. Анан кульминационный самый финишный кылып биз Аламедин районуна өткөрөбүз. Кийин съездге барабыз. Республикалык съезд өткөрүбүз. Республикалык съезд өткөрүп, съездде Атамбаев чакырабыз. Мына бүт жерде биз координаторлор чакырып атпайбыз. Эски координатор келип отчетуңарды бергиле деп, потому что районный конференция бул. Является высшим органом деп. Высшим органом деп. Ошо мага эмес, ошо партиянын мүчөлөрүнө. Анан кийин азыр эми съездге Атамбаевди биз чакырабыз. Атамбаев келип отчетуңарды бергиле. Атамбаев 7 жыл башкардыңбы, 6 жыл башкардыңбы, отчетуңду бер деп биз сурайбыз. Мисалы жана 31 мартта өткөн съезди биз нелегитимный дейбиз. Себеби мен, сиз дагы. Анан эмне дароо чыккан жоксуңар? 31 мартта Атамбаев туруктуу өнүгүү боюнча 13 жылдан 17 жылга чейин отчетун берет экен. Ал отчетун берген жок. Жүз кишинче отуруп өзүнүн төрага шайлап алды. Атамбаев сиз СДПК деген кыймылдап атат. Кыймылы жок, калп эле айтып атат. Да калп айттыңыз, Минюстан өткөн эмес, жөн эле уран деш керек муну. Булардын максаты СДПКны 2020 жылга чейин булардын максаты СДПКны таптакыр жоготуп, авторитетин, аброюн түшүрүп, СДПКны укканда элдер уят жоктор дегендей абалга келтирип, мындай айтканда тарпын чыгарып туруп,
мына калп эле жүрөгүм ооруп атат дейсиз, калп айтпаңыз. Ошентип туруп булар башка партия түзөт дагы, жана бизден чогулган кишилерди ошо партияга алып барып туруп салып берет. Убага келгенде көрөбүз, биз деген Акаевдин партиясы эмеспиз, Бакиевдин партиясы эмеспиз, башка партияга качып кеткенде, эстекирип кеткенде. Ошондой. Эми сиз тилесеңиз партия, пожалуйста, ал сиздин эркиңиз. Убактыбыз соңуна баратат. Ошол КСДП партиясынын келечегин кандай көрөсүз? Мен бул Жамандап партиясы, атпайсызбы? СДПК партиясы бул тарыхый партия. Бул башынан далай оор күндөр өткөн СДПК партия, далай кишилер сатып кеткен партияны, бирок эч качан партия тазаланган Дайыма эмес. эркектер Бул сатып кетет да? бул партияны биз тазалайбыз. Акылкылары болуп Ритайымга Сагынбек окшогон кошомачылардан, Абдрахманов сатып кетти. кошомачылардан, ушундай кишилерден, же бай кишилерден, кошомачы жанакындай тиги коррупционерден биз тазалап, ойлойм, Биз да тазалайбыз. СДПК партиясы Кудай буйруса, бул бизге кыргыз элине дагы далай кызмат кылат деген бийликтин партиясы болот дегенге мен толук ишенем. Бирок Атамбаев бийликтин партиясы деген кандай? Потому что демократический прецеденттер болуш керек. Айтып алдым мына бийликтин партиясы болот деп ишенем Биз дейт. бийликке келебиз, потому что партия, саясий партия болгондон бул бийликке келиш керек. Ошон үчүн бийликке талашабыз. Ооба, партиянын максаты ошол. Атамбаевсиз болот бул. Сиз Булар көрүнөт. бул партиянын келечегин кандай көрөсүз? Ошо КСДП партиясынын. Партиянын келечеги негизи карапайым эл ким аркылуу туура кабыл алып ынанат. Атамбаев аркылуу мен көп байкайм да, бул кошоматчылык эмес. Мен илгери башка жакта иштеп жүргөндө деле, иштебегенде деле ушундай позицияда болчумун. Мен өлгүчө ушундай позицияда болдум. СДПКны жалаң эркектер сатып кеттиңер, уят эми. Сонайын акыркы көкүрөк күчүгү сиз болдуңуз, ылайым сиз менен токтоп калсын. Ошон үчүн токтобек коюш керек да сиздин атыңыздычы. Менин оюмча СДПК партиясы тазаланып атат, жаңыланат. Алмазбек Атамбаев мисалы үчүн лидер болуп калат дагы. Бүт жаңы мурда депутат болгондор бирөө жолу болуш керек. Сизге бизге окшоп кызматта иштегендер жолу болуш керек. Жакшынакай жаштарды, билимдүүлөрдү элдин арасынан алып чыгып, мен терең ишенем. Бул СДПК партиясы эң мындай татыктуу партия болот, эл ишене турган. Эгерде Атамбаев менен бирге болсо гана. Рита Борбекеевде болбош керек, Атамбаев болбош керек деп мен ойлойм. Болбойбуз биз. Рахмат, биздин убактыбыз тилекке каршы аяктап калды. Урматтуу көрөрман, биз бүгүнкү бетме-бет талкуубузда КСДП партиясынын тегерегиндеги соңку жагдайды талкууладык. Бизге Атамбаевсиз КСДП кыймылынын лидери Сагынбек Абдрахманов жана КСДП партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири Рита Борбекеева айым конокто болду. Сиздерге алкыш айтабыз. Саламатта калыңыздар. Сизге да рахмат, бизди чакырып ушундай элге коомго